студиябызга жарык этип ушундай бир энергиябыз сонун болуп аткан учуру сиздер менен кененирээк тааныштырайын. Ырчы медайым Альбина Баранова эжекебиз кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүз? Жакшы. Кандайсыңар? Жакшы. Ден соолук жакшы. Жакшы. Альбинайым, негизи бизге эфирге киргенде эле чындыгында эле кесиптешим айткандай аябагында эле жарык этип эле бир кирип келдиңиз. Эң биринчи сурообуз. Ооба. Эң биринчи эле сурообуз болсун. Кыргыз тилин билгениңизге канча жыл болду? Атайын барып үйрөндүңүз беле? Жок, атайын эмес. Мен өзүм Туус айылдан болом. Скатинский район. Ошо кошуналар баары кыргыздар. Ошо жаш кезинен баштап ошо үйрөндүм өзүм эле. Атаңыз дагы, апаңыз дагы орустар? Ооба, мамам деле орус, папам деле орус. Атам өзүм Жумалдан болот, Чаектен, бирок орус. Ошо ошентип. Альбина эжеке, өзүңүздү кененирээк тааныштырып өтсөңүз болобу? Бизге аябай кызык болот. Өлө кызык болуп атат бизге. Мен ойлоп атам, биздин экран артындагы көрүүчүлөргө да кызык, себеби бизди Кыргызстандын 7 дубандан ар бир айылынан көрүүчүлөрүбүз бар. Ананда мен буга чейин соц тармактан көргөм, мындай орус улутундагы кыздар кыргызча сүйлөсө, мындай бир суктанып эле карап койгом. А бүгүн мен алдымда отурат. Рахмат. Өзүңүздү кенен тааныштырып бериңизчи. Өзүм ошо мен не дейин? Качан ырдап калдыңыз? Ошо школдон баштап ырдап атам. Мектептен бери эле? Ооба, мектептен бери ырдап атам. Ар бир проекттен катышып атам. Мына Бабков ырдайлык кыргыз ырларында проектте постоянно катышып жүрөм. Ошо ырдап жүрөм. Кайрымдуулук концертке көп барам. Өзүм тойлордо ырдайм, жар айтам. Жар айтасыз? Ооба. Керемет. Өзүңүз жашап жаткан жактарга эле жарга көбүрөөк чыгат экенсиз анда тойлорго. Альбинайым, айтсаңыз, өзүңүздүн канча уул, канча кызыңыз бар? Жана алар дагы кайсы тилде сүйлөйт? Жок, 2 эжекем бар. Эң улуу эжекемдин көзү кыргыз, бирок эжекем кыргызча сүйлөбөйт. Кийинкиси эжекемди көзү орус. Өзүңүздүн балдарыңыз жөнүндө? Менин балдарым 3 балам бар. Чоң кызым 11-класста окуйт, Камила. Анан балам 3-класста, эң кичинекей 5 жашта. Алар орусча сүйлөйт же кыргызча? Ооба, алар деле кыргызча билет. Кичинекей кызым орусча түшүнбөйт кээде. Мына сага. Так баары кыргызча сүйлөйбүз. Үйдө баары кыргызча да бизде. Мусулманча. Мусулманча? Ооба. Мусулман динин кабыл алганбыз. Ооба. Ой, керемет, сон, өтө сон. Уже 17 жыл болду. Эң сон. Альбинайым, анда сизди азыр токтотпостон эле бир жагымдуу чыгармадан сизден өтүнөлү. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Так, кайсы ырдарды бересизге? Ошо сунукпай. Негизи ырлары көптөр көп ойлонот. Постоянно Кыргызстан ыры менен жүрөм, но уже ырдагам азыр тиги Сынык Байкенин ырында. Балким деген ырынды арнап берейин силер үчүн. Керемет, жалпы биздин көрүүчүлөр үчүн болсун. Альбина Баранова. Адашып сени көбүсеми, өчкөндөй махабатын деми, байкалбай ура баратабыз, тургузгун ак сүйүүнүн чеби. Түшүнбөй мен да билбем деги, билбеймин анын не себеби. Биз менен иши жок той азыр, жай согот салкын көз илеби. Балким кайра табышарбыз, кол карма бирге жанашарбыз. Түшүнбөй сезимдерди тунук, таптакыр мүмкүн адашарбыз. Балким дүйнө бир кезербиз, махабат денизин кечербиз. Түшүнүп турмуштан өйдөлдыйга, жүрөктөдөн туюк сезербиз. Ак сүйүү менден алыстаба, адашып жолдон чалыштаба. Аябай бакытты берсемен, жараткан ченип карыштаба. Бизге сен алган арыштаба, күч берген сезим багынтышка. Табихат моюңуңа чылычы, махабат түшүп турат. Балким кайра табышарбыз, кол карма бирге жанашарбыз. Түшүнбөй сезимдерди тунук,
таптакыр мүмкүн адашарбыз, а балким дүйнө бир кезербиз, махабат денизин кечербиз, түшүнүп турмуштан өйдөлдыйга, жүрөктөдөн туюк сезирбиз. Баракелде. Керемет. Менде дагы бир кызыгуучу суроо болуп турат. Канча тил билесиз негизи? Эки, кыргыз, орус, кенен сүйлөшөсүз. Керемет. Альбина айым, айтсаңыз, негизи кыргызчаны так билгенден кийин кыргыздын каада салтында билесиз деген ойдомун. Кыргыздын каада салтынан кайсыларды жакшы билесиз? Кайсы каада салты жагат сизге? Билбейм, айта албайм мен. Кайсы салттарды жакшы билем. Балким мисалы тойлорго келе турган болсок, балким үйлөнүү той, кыз узатуу той же тушоо той, же болбосо келин алып келүү, ушу эмне? Разница жок. Айырмасы жок. Айырмасы жок мага. Ооба, бара берем. Хоть кайрымдуулуу болот, хоть той болот, хоть тушоо той, үй той болсо деле бара берем мен. Элдин жакшылыгын тең бөлүшөсүз. Чыргап, ырдап, кунап. Буга чейин ошол кече кайрымдуулуу концертке барып келдим дедиңизби? Ооба, бир Дариха кызыбыз бар, ошо жүрөгүм ооруйт. Ошо 5 жашпы. Ошо кайрымдуулуу концерт болду Сейтекте. Ошого барып кече ырдадым. Атайын ошол азыр дагы ошол айтып калдыңыз, чыгармачылыкка дагы өзүм жакын болчумун депчи. Анан канча жашыңыздан негизи чыгармачылыкка аттандыңыз? Анан атайын вокалдарга барып, атайын окууларга бардыңыз беле? Мен Муспетке тапшыргам, бирок не закончила менчи. Ошол жерде 1 жыл окудум, таштап койгом да, жаш кезинде. Ошо азыр вокалга бара элекмин, буюрса вот Комуска барам. Бир инструмент билиш керек да негизи. Ошо. Буга чейин жогоруда мет айымда деп өттүк. Анан канча жылдан бери бул тармакта иштейсиз? Ырдап атамбы? Мет айым жанагы. Медсестра. Медсестра 3 жыл болду, 3 жыл болду. Негизи окугансыз, Ооба. Анан сиздин жаныңыздагы кесиптештериңиз кыргызча сүйлөгөнүңүздү кандай кабыл алды? Орусча сүйлөбөйм айылда вообще. Альбина айым, кызыктуу окуялардан айтып бериңизчи. Себеп дегенде биз баягы негизи мындай го, эгерде биздин жаныбызда деле башка улут боло турган болсо, ал деле өзүнүн тилинде сүйлөй турган болсо, демек мени түшүнбөйт деп ойлойт, бул башка улут деген сыяктуучу. Анан балким сизди деле кээ бул айым деле бул орус экен, түшүнбөйт деп кыргызча сүйлөгөн убактар болду эле. Кыргыздар негизи кээде болуп калат мондай ситуация, маршруткада, остановкада же базарда, анан кандай дейм, алар жакшы сүйлөбөйт да, анан деп ой коюңузчу дейм, кыргызча сүйлөгүңүзчү десең, алар оозун ачып алып таң калып атат да. Бирок менин айылдан уже алар көнүп алышты да. Алар билет, баары билет да, уже аларга не интересно да, мен болуп калдым. Вот силерге интересно. Сыртка чыкканда өзгөчө. Ооба. Демечи, мындай азыр кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп жана биздин шаарда өсүп калган жаштарыбыз көбүнчө кыргыз тилин билбей киргиз болуп кетип атпайбы? Анан сизге ушуларга көз карашыңыз кандай негизи? Ошо мен таң калып атам, кандай алар кыргызча сүйлөбөйт да деп коем. Мен деле жазып коем, кээде алар орусча сүйлөп атат, кыргызча сүйлөбөйсүңөрбү, деп коем. Керемет. Орусча, демек орусча сүйлөгөн кыргыздарга кыргызча сүйлөбөйсүңөрбү деп. Ооба, орустар деле бар, которые кыргызча сүйлөбөйт да. Например, менин мамам айтат. Мама эмес, вообще орустар айтат негизичи. Эмнеге бул орусча билбейт деп коет. Мен айтып атам, кандай дейсиңер? Эмнеге? Булар Кыргызстанда жашап атат. Наоборот, силер орустар кыргызча билиш керек. Булар эмне орусча? Силер орустар. Ооба. Туурабы? Туура. Керемет, өтө сонун. Демек азыр ошондо сиз жанагы кичүү кызыңыз айтып атпайсызбы? Орусча билбейт, кыргызча эле сүйлөшөт, түшүнөт дегендей эле. Демек азыр сиз тескерисинен орусча үйрөткөнгө аракет кылып атасыз. Ооба, ал в основном мама менен отурат да, үйдөчү мама орусча сүйлөп атат. Мамам деле жөн, нере кой деп коет.
Ошондой үчүн мамаңды уже кичине билип калды кыргызча. А так орусча. Демек тайенеси небересине, жээн небересине орусча үйрөткөнгө аябай аракет кылып туруп, бирок өзү кыргызча үйрөнүп баштаптыр. Ошо балам Даниэль бар, анан мен Данчикке айтып атам. Данчик дейбиз да баламчы. Данчик Нурияны чакырып койчу, же бирдеке деп айтып койсоң ал кыргызча айтат. Орусча деп койсоң, орусча айт десем, мама ал орусча түшүнбөйт дейт. А өзү бала мага окшош. Орус. Ал деле ырдайт. Кичине азыр мына буюрса башталат. Жакында дуэт жаздырабыз. Ошо буюрса сизге келебиз. Сөз өтө сонун. Сизден дагы бир чыгарма өтүнөлү. Кайсы ырды аткарып бересиз? Кыргызстан ырдап берейин сизге? Эң сонун болот. Мен эң биринчи ыр ушул да. Ошол ыр менен жүрөм да. Той болсо, любой жерге барам, ошол иш-чара, концерт, кайдыр концерт Кыргызстан ырдайсыз. Керемет, анда биздин көрүүчүлөргө да Кыргызстан деген чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Кай күнү кай мезгилде карабайын, шаттанам келбеттине баладайын. Кыргызым, кыргыз жерим Кыргызстан, жаным адарың арча карагайын. Мен сенин майрамына бөлөнгөмүн, өзүндөн агаргамын көгөргөмүн. Мен сенин кулунумун Кыргызстан, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа төрөлгөнмүн. Тыншасам да бир кетер ырларымды, жуткандай боломун мен булагымды. Кыргызым, кыргыз жерим Кыргызстан, комузундан бырат тогмарымды. Ару талай улдан туулганмын, айтылган сөзгө бекем улданмын. Мен сенин кыранымын Кыргызстан, мен сенин бакытыңа, мен сенин бакытыңа, мен сенин бакытына жаралганмын. Баракелде, керемет. Ушундай бир көргөн көздү суктанып, уккан кулакты ушундай бир тамшандырган сонун үнүңүз, сонун өзүңүздү алып жүрүүңүз, сонун энергияңыз бар экен эжекем. Ар дайым мына ушундай ден соолукта, күлүү, күчтүү, дагы да болсо кыргыз обундорун, кыргыз ырларын ушинтип жаңыртып, элге кызмат кылып, өзүңүз да ушундай бир ар дайым суп-сулуу бойдон жүрөңүз дейли. Чоң рахмат.